Саламатсыңар балдар. Бүгін кровеносный система и газобмен қан айлану системасы жана газ алмашууну баштайбыз. Қан айлану системасы дегенде эмнени түшүнөбүз? Денебиздеги канда айланып жүргөн канды, кан тамырларды жана эмне жүрөктү түшүнөбүз үч нерсени. Ал эми газ обменде эмне өпкөбүз менен болгон аба алмашууну түшүнөбүз. Кеттик. Место обмена. Каждый организм должен обмениваться материалами, сохранившимися средой. Ар бир организм өзүнүн жашап жаткан чөйрөсү менен зат алмашыш керек, материал алмашыш керек. Мисалы биз антпесек жашай албайбыз, туурабы? Сырттан тамак жешибиз керек, дем алышыбыз керек, кышкылтек менен алып көмүрчүлүк газын чыгарыш керек, туурабы? Ар бир организм зат алмашып турушубуз керек. Анан алынган нерсе дагы эмне? Алынган нерсе, канча нерсе алынса, ошончо нерсе денеден чыгарылып турушубуз керек. Мисалы биз жеген тамак энергия болуп, анын калдыктары эмне? Дем алуу менен же болбосо башка жактар менен сыртка чыгып кетет, бөйрөктөрүбүз менен. Обмен в конечном итоге происходит на клеточном уровне, дейт. Зат алмашуунун эң акыркы бөлүгү эмне? Клеткаларда болот, клеткалык даражада болот. Биз жеген тамак молекулаларга бөлүнүп отуруп, майдаланып отуруп, эң акырында клеткаларга барып, клеткаларда ошол молекулалар талкаланып, ошолордон энергия алынат. Эң акыркы зат алмашуу клеткаларда болот. Клеткалардан чыккандан кийин булар уже же бир нерсе жасоого колдонулат, же эмне сыртка чыгып кетет. Керексиз зат болуп. Клеткаларда АТФ жасалат, билесиңер, биздин жеген тамагыбыздан. У одноклеточных организмов эти обмены происходят непосредственно с окружающей средой, дейт. Ал эми бир клеткалуу организмдерде эмне? Бул обмен эмне? Бизде мисалы тамак жесек, оозубуз менен алынып, анан ашказаныбызга, ичегинен канга, кандан анан клеткаларга барат го. Жеген тамагыбыз. Ал эми бир клеткалуу организмдерде, у одноклеточных дейт, зат алмашуу түз эле чөйрөсү менен түз эле жүрөт, мындай айтканда, биринен бириге өтүп отурбайт, түз эле чөйрөсүнөн тамакты алып жей берет. Себеби бир эле клетка булар, биздин ичи боордогу же болбосо ичибиздеги клеткаларга жеткиче ал тамак көптөгөн жерлерден өтөт. Для большинства клеток, составляющих многоклеточные организмы, прямой обмен с окружающей средой невозможен, дейт. Анан кийин көп клеткалуу жаныбарларда алардын эмне клеткасы көп болот да. Алардын ар бир клеткасыга сырт менен, чөйрө менен түздөн түз байланыш кылуу эмне? Мүмкүн эмес, дейт. Кыйын, дейт. Мисалы биздин мээбиздеги бир нейрондор дейлик, алар чөйрө менен түздөн түз байланыша албайт, туурабы? Биз дем алган кан өпкөгө барып, өпкөнүн кан менен анан мээбизге барыш керек, Ал эми бир клеткалууларда чөйрө менен түздөн түз байланышат. Көп клеткалууларда улардын клеткалары чөйрө менен түздөн түз байланыша албайт экен. Жабры является примером специализированной системы обмена у животных, дейт. Жабры, кыргызча бакал оорулар, бул болсо атайын зат алмашуу, атайын эмне? Алмашуу боло турган өзүнчө бир специализированный атайын орган, дейт. Жаныбарларда. Жабыр менен эмне? Бакал оорулар менен эмне? Балыктар дем алышат, туурабы? Атайын дем ала турган булардын органы. Бизде мисалы мурун, анан трахеянын өпкөгө барса, булардыкы эмне? Жабырада эле эмне? Кышкылтек көмүрчүлүк газы алмашып дем алышат, ошолордон кан менен кетип. Внутренний транспорт и газообмен функционально связаны у большинства животных, дейт. Ички транспорт, же болбосо кан айлануу эмне? Газ обмен менен, газ алмашуу менен, аба алмашуу менен эмне? Бири-бирине кызматтык жагынан функционально эмне? Байланышкан, дейт, көптөгөн жаныбарларда. Мисалы биз дем алган абабыз эмне? Дем алгандан кийин өпкөгө барып, канга өтүүсү керек. Кан менен анан ал клеткаларга эмне? Жетет, туурабы? Кан менен ташталат. Демек бири-бирине өтө байланышкан. Дем алуу системасын эстегенде эле эмне? Кан айлануу системасын эстейт экенбиз, Кан айлануу системасын эстегенде эле дем алуу системасын дагы эстейт экенбиз, бири-бирине өтө байланышкан, Как перистая бахрома помогает этому животному, дейт. Перистая бахромасы эмне? Бул жаныбарга эмне? Бул бакалоого окшойт, эмне? Дем алуусуна жардам берсе керек.
Система кровообращения связывает поверхность обмена с клетками по всему телу дейді. Қан айлану системасы. Система кровообращения связывает поверхность обмена с клетками по всему телу дейді. Қан айлану системасы бізде эмне сыртқы чөйременен эмне байланыштырып турат. Анан сыртқы чөйрөмөн алган азык заттарды, тамактарды, кычкылтекти эмне клеткаларга жеткирип турат. Эми карайлы. Мисалы қан айлану системасына аба кирсе, бізде алган абабыз кирсе, ал бүт клеткаларга ошол абаны жеткире турат. Сырткы чөйрөдөгү нерселерди эмне бүт клеткаларга қан айлану системасы жеткирип турат экен. У маленьких или худых животных мелкие могут обмениваться материалами непосредственно с окружающей средой. Кичинекей же болсо худых дейт, арык жаныбарлардын клеткалары эмне дейт? Кичинекей, өтө кичинекей жаныбарлардын клеткалары түздөн-түз эле эмне көп клеткалардан көбүрөөк клеткалардан турушу мүмкүн. Бирок кичинекей өтө арык жалпак, мисалы жалпак курттар, ошолордун эмне организми же болсо клеткалары түздөн-түз чөйрө менен байланыша алат дейт. У большинства животных транспортные системы связывают органы обмена с клетками тела дейт. Көптөгөн жаныбарларда транспорттук системасы же болсо қан айлану системасы связывает органы обмена, зат алмашуу органдарын эмне клеткалар менен байланыштырып турат дейт. Мисалы, биздин қан айлану системабыз өпкөбүз менен клеткаларды байланыштырып турат. Өпкөбүзгө келген кычкылтекти қан айлану системасы клеткаларга жеткирип, клеткалардан чыккан көмүр кычкыл газын эмне кан ташып өпкөгө жеткирип берет. Өпкөнөн аны сыртка чыгарып берет, туурабы? У большинства сложных животных есть внутренние транспортные системы дейт. Көптөгөн татаал жаныбарларда, мисалы адамдарда карышкыр, пил, сүт эмүүчүлөрдө эмне өздөрүнүн ички атайын бир транспорттук системалары бар экен, по которым циркулируется жидкость дейт. Ошол транспорттук системалар эмне бул суюк болот экен, ошол жерде бир суюк зат эмне циркулируется дейт, айланып турат экен. Эми карайбыз, ошолордун кандай түрү бар? Гастроваскулярная полость дейт. Эмне болсо гастроваскулярная ички мондай көңдөй деп койсок болот. Же болсо тамак сиңирүү көңдөйү мындай. Простые животные, такие как книдарии, кишечно-полостные дейт. Жөнөкөй жаныбарлар дейт. Мисалы, книдариялар же болсо кыргызчасы эмне ичеги көңдөйлүүлөр имеют стенку тела толщиной всего 2 клетки дейт. Ичеги көңдөйлөрдүн дене катмарында 2 эле катмар клеткалары бар экен. Ошол катмар клеткалардын ортосунда эмне гастроваскулярная полость, көңдөй деп коебуз, тамак сиңирүү мындай көңдөй деп коебуз, ичеги көңдөй деп коебуз. Эта полость дейт, ошолордун ичеги көңдөйү, эта полость предназначена как для переваривания, так и для распределения веществ по телу дейт. Ошолордун ичеги көңдөйү тамакты майдалоого дагы катышат, ошол майдаланган тамакты клеткаларга эмне жеткирүүгө дагы катышат дейт. Ал эми бизде тамакты майдалоо эмне тиштерибиздин, ашказаныбыздын ичидеги нерселердин жардамы менен болсо, каныбыз аны эмне клеткаларга жеткирет. А буларда болсо ошол ичеги көңдөйү эмне ошолорду талкалоого дагы, жеген тамагын талкалоого дагы, анан талкаланган тамактарды эмне клеткаларга жеткирүүгө дагы өзү иштейт экен, ошол ишти өзү аткарат экен. У некоторых кишечно-полостных, таких как медузы, есть сложные гастроваскулярные полости дейт. Кээ бир ичеги көңдөйлүүлөрдө, мисалы медузаларда татаалыраак ичеги көңдөйү бар дейт. Плоские черви имеют гастроваскулярную полость и большое соотношение площади поверхности к обмену дейт. Плоский червтер, жалпак курттарда ичеги көңдөйү мындай гастроваскулярная полость бар экен. Ичегидеги мына көңдөйлөр бош жерлер баягындай. И большое соотношение площади поверхности к телу. Анан буларда эмне сырткы бети эмне клеткаларга карата сырткы бети эмне өтө чоң экен. Эми муну кантип түшүнөбүз, азыр көрөбүз.
азыр мисалы могу нерсе маанилүү да, большое соотношение площади поверхности к объему дейт. Мисалы карагыла, аз болсо келе жаткан неме болсо керек, ошону жерде түшүндүрөйүн. Внутренний транспорт гастроскалярных полостях дейт. Ичеги күңдөйлөр, могу ичеги күңдөйдөгү эмне транспорттор дейт. Мисалы медузаларда өзүнчө неме бар дедик. Медуза болсо керек, өзүнчө бир транспорттук системалар бар экен. Скулиющий канал дейт, радиальный каналдары бар экен. Ал эми плоский червьтерде буларда радиальный каналдары өзүнчө бир татаалдыраак каналдары бар экен. Ошол жерде эмне бир суюктук айланып, циркулярный канал дейт, айланып радиальный каналдары бар экен. Плоский червьтерде, жалпак курттарда эмне? Булар ушул жалпак, себеби неге жалпак дейбиз? Өтө жукка, анан жалпакта. Булардын клеткалары эмне? Жалпак болгондо клеткалардын баардыгына эмне? Дээрлик көп клеткалар сырт менен түздөн түз байланыш алуусу үчүн дагы эмне бул? Жалпак болгон. Мисалы, бир тоолок нерсени элестеткиле, тоолок клеткалар топтолгондо элестеткиле. Мындай. Эмне? Эгер эмне бул ушул клеткалар менен, сырт менен зат алмашуу болсо, могу карагылачы, ийдимби? Эмне ушунун ар бир бөлүгүн ар бир клетка деп эсептегиле. Сырт менен зат алмашуу болсо алмашат да, сырткы беттери, туурабы? Зат алмашат. Ортоңку клеткалар, могу клеткаларга эмне жетүүсү кыйын болуп калат да, тамак зат алмашуу. Ошон үчүн булар эмне жалпак курттар, жалпак болгон формасы эмне? Өзүнүн объемуга карата эмне? Сырткы жөрөгө тийген бети өтө чоң болуусу үчүн, мондай тоолок болуп калса эмне? Клеткаларга жеткирүү кыйын болуп калат да, анан бизге окшош бир кандайдыр системалар керек болот. Буларда кандай экен? Ошон үчүн эмне? Жалпак экен. Эгер ушу жалпак дейли, мондай жалпак. Жалпак болсо, мисалы, 2 катмар клетка деп коелу. Же 2-3 катмар, аз эле катмар клетка эмне болсо, эмне? Сырткы менен зат алмашуу эмне? Оңой болот. Эгер ушуну эле тоолотуп койсок эмне болот? Ороп туруп кайра тоолок кылып койсок, мындай кылып койсок, эмне? Булардын сырткы чөйрөсү, сырткы жактарындагы клеткаларга эмне? Тамак алмашып, ортоңку клеткаларга тамак жетүү кыйын болуп калат эле. Себеби буларда атайын ташый турган, транспортлой турган органдар жок да, мисалы биздикине кан айлануу, дем алуу системалары. Булар ошон үчүн эмне жалпак болуптур. Ар бир клеткасы эмне чөйрө менен оңой байланыша алуусу үчүн. Демек, сырткы объемуга карата, сырткы бети клеткалар, сырткы бетинин эмне? Сырткы бети чоң десе, ушуну түшүнгүлө, жалпак, анан мындай айтканда, эмне? Жалпак эмес, сырткы бети менен эмне зат алмашуу оңой боло тургандай, мындай жайгашкан, болгон организми деп. Эгер түшүнбөсөңөр, Telegram каналдан кайрылгыла. Открытие и закрытие кровеносной системы дейт. Ачык жана эмне? Жабык, болсо туюк кан айлануу системалары дейт. Кан айлануу системасында кан тамырлар жана жүрөк катышат дедик. 3 нерсе бар негизги. Более сложные животные имеют либо открытую, либо закрытую систему кровообращения. Жөнөкөй жаныбарларда кан айлануу, мисалы, эмне? Жалпак курттарда, анан кийин эмне? Бир клеткалуу жаныбарларда мындай кан айлануу системасы жок, туурабы? Ал эми татаалыраак жаныбарларда эмне? Открытый, ачык же болсо жабык же туюк кан айлануу системасы болот экен. Бул эки системадагы состоит из 3 основных компонентов дейт. Негизги 3 компоненттен турат дейт. Циркулирующая жидкость, айланып турган, ошол жерде айланып турган
суюктук. Бул эмне болушу мүмкүн? Кан, кровь или гемолимфа. Кан же болсо гемолимфа болушу мүмкүн. Айланып турган суюктук. Набор трубок, сосуды дейт эмне? Кан тамырлардан турат экен. Экинчиси, ал эми үчүнчүсү мышечный насос, сердце, жүрөктө. Үч нерсе бар экен, кан же гемолимфа болот экен. Анан экинчиси эмне? Кан тамырлар, үчүнчүсү эмне? Насостон же болсо жүрөк. Айтып ошону түртүп турган жүрөктөн турат экен, открытый же болсо закрытый системалар. Булардын ичинде 3 бөлүгү бар экен, ушундай. У насекомых дейт, курт-кумурскалар болуп калган насекомыйларда. Других членистоногих и большинство моллюсков кровь омывает орган непосредственно с открытой системой кровообращения дейт. Чымын-чиркей баягында коңуз ушундай сыяктуу жаныбарларда эмне? Же членистоногийлерде же моллюскаларда эмне? Алардын каны открытый экен, открытый система кровообращения экен. Ачык кан айлануу системасы экен. Эмне? Булардын каны кан тамырлардан чыгып туруп, клеткаларды түз мондай жууп, клеткаларды клеткалар түздөн түз тийип, зат алмашып жүрөт экен. Аз келебиз буюрса. Анан в открытой системе кровообращения нет различия между кровью и интерстициальной жидкостью дейт. Ачык кан айлануу системасында кан менен эмне? Интерстициалдык суюктуктун ортосунда, клеткалардын арасындагы суюктуктун ортосунда эмне? Өзгөчө бири-биринен айырмаланган өзгөчөлүктөр жок экен. Экөө бири-бирине эмне? Окшош экен. Себеби экөө аралашып кеткен да. И эту общую жидкость организма правильно назвать гемолимфа дейт. Ушуну эмне? Гемолимфа дейт экенбиз. Мисалы карагыла. Бизде клеткаларыбыздын арасындагы интерстициальный жидкость бар, суюктук бар. Анан каныбыз бар, каныбыз кызыл болуп, башкача болуп турат, а клеткалардын арасындагы суюктук ал башкачараак. Бул открытый системаларда эмне? Ачык кан айлануу системаларындагы жаныбарларда каны менен эмне? Клеткалардын арасындагы эмне? Суюктуктун айырмасы жок экен, экөө окшош экен, туурабы? Демек, ошол экөө окшош болгон суюктукту эмне дейт экенбиз? Гемолимфа дейт экенбиз, А бизде башка. Интерстициальный жидкость башкача, суюктук башкача, анан эми каныбыз башкача, туурабы? Булардыкы окшош экен, себеби аралашып эле жүрөт. Себеби кан айлануу системасы ачык. В закрытой системе кровообращения кровь ограничена сосудами и отличается от межклеточной жидкости дейт. Ал эми жабык системаларда, жабык кан айлануу системаларда эмне? Кан бир гана кан тамырлардын ичинде эле жүрөт дагы. Клеткалардын арасындагы суюктук менен же болсо интерстициалдык суюктук менен эмне? Айырмаланат. Ага окшобойт, Закрытые системы более эффективны при транспортировке циркулирующей жидкости к тканям и клеткам дейт. Жабык кан айлануу системасы эмне? Заттарды же болсо кычкылтекти эмне? Клеткаларга же ткандарга жеткирүүдө өтө эффективдүү дейт. Натыйжалуу, жакшыраак иштейт дейт. Открытый системага караганда, ачык кан айлануу системасына караганда. Открытие и закрытие системы кровообращения дейт. Эми карагыла. Ачык жана эмне? Жабык кан айлануу системалар дейт. Биринчиден могу карайлы. Открытыйды карагыла. Мисалы, чегирткеде эмне? Открытый экен, открытый ачык кан айлануу системасы экен, булда. Жүрөк, сердце карагыла. Жүрөк эмне? Насос сыяктуу, канды түртүп турат, айланып түртүп турат. Жүрөккө кан келет экен. Кан келгенде жүрөк түрткөндөн кийин кан тамырлары менен кан келип, клеткаларга жеткенде уже эмне болот экен бул? Уже кан тамырларынын бул жагы эмне? Ачык экен, карагыла, ачык экен. Ошон үчүн открытый деп коет. Эмне? Баягы крандан же суу чыкчу баягындай неменен суу чыккандай эле кан эмне? Клеткалардын арасына чыгып кетет. Клеткаларды жууп, клеткалар менен аралашып, клеткалардын ичинде жүрөт. Андан кийин ошол жерде зат алмашуу болуп, кан тамырлардан чыгып кеткен болуп, болгондон кийин, алмашкандан кийин кайра ошол эмне? Гемолимфа деп коебуз,
кайра эле гемолимфа жүрөккө эмне бир ачык кан тамыр баягындай бир суюк куюлгандай эле кайтып эле жүрөккө куюлуп анан ошентип айлана берет экен. Түшүнүңөрбү булардын эмне эмне үчүн ачык кан айлануу системасы деген? Себеби булардын эмне кан тамырлары ачык клеткаларга эмне түз эле канды өткөрүп канды куюшат да. Ачык кан тамырлар. Ушинтип кан айлануу системасы жүрүп турат. Мисалы могу чегирткелерде экен, Эми жабык кан айлануу системасын карайлы. Жабык кан айлануу системасында каралы жүрөк, мисалы буга могул сөөлжан, дождевой червь окула. Баягы жамгырдан кийин келе чыккан баягы курта. Жабык кан айлануу системасына мисал экен. Вентральный сосудалар. Эми жүрөгүн карагыла. Жүрөгү кан насос сыяктуу кан тамырларда канды түртүп согуп турат, Анан жүрөк канды жөнөттү, дейли. Жөнөткөндөн кийин булар эмне капиллярларга же болбосо кичинекей клеткалардагы кичинекей эмне бир кан тамырларга келгенде же болбосо капиллярларга келгенде кан эмне болот? Ошолордун жанында эле ушул кан тамырдан чыкпай эле ушул жерлерде адамдарда булар эмне капилляр деп коет, бизде буларды. Капиллярларда эмне болот? Капиллярдан чыкпай эле клеткалар менен эмне ушул жердеги кандагы кычкылтек же болбосо тамак ошолордон диффузия менен ошол кан тамырлардан сиңип өтүп, клеткаларга өтүп, бул жерде жанында клеткалар бар десең, ошол зат алмашуу болуп, клеткадагы көмүрчүл газы же ашыкча заттар клеткалардан ушул капилляр канга кайра өтүп, эмне баягы мембраналарды тешип өтүп, мындай айтканда мембраналарга сиңип, диффузия менен өтүп, канга кошулуп, кайра эле кан айлана берет. Бул жакта болсо клеткалардын арасындагы суюктук болсо ошол бойдон калат. Эмне үчүн буларга жабык деп коет? Себеби кан тамырлары ачык жери жок да буяка. Эмне кан тамырлары ачылып, ичиндеги канды клеткалар жака эмне суу куйгандай баягындай куюлуп кетпейт. Булардын каны кан тамырлардан чыкпайт. Түшүндүңөрбү? Анан түшүнбөсөңөр Телеграмдан кайрылгыла. Эки түрү бар экен. Открытый, анан закрытый жабык. Открытый баягы кан келип туруп, клетка ткандарга жеткенде эмне канды ткандардын үстүнө куй берет экен, баягы суу куйгандай эле. Ал эми закрытый эмне куйбайт экен, кан тамырларынын ичинен кан чыкпайт экен. Ушул эки түрү бар. Организация замкнутой системы кровообращения позвоночных дейт. Эми ушул туюк же болбосо жабык кан айлануу системасынын омурткалуулардагы туюк же болбосо жабык кан айлануу системасынын эми түзүлүшү да. Ошол жерде кандай нерселер бар, кантип түзүлгөн, өзгөчөлүгү эмне, ушуга карайбыз эми. У людей и других позвоночных есть замкнутая система кровообращения, которая часто называют сердечно-сосудистой системой дейт. Туюк же болбосо баягындай закрытый жабык кан айлануу системасы бар экен, адамдарда жана башка омурткалууларда. Биздики жабык, значит. Туюк замкнутый туюк же болбосо жабык кан айлануу системасы экен. Бизде аны эмне деп атап коет? Сердечно-сосудистая система, жүрөк кан тамыр системасы же болбосо кан айлануу системасы деп коет, Жүрөк кан тамыр системасы. Три основных типа кровеносных сосудов. Эми кан айлана турган кан тамырлардын эми негизги 3 түрү. Бардыгыбыз эле билебиз, артерия, кровь от сердца. Артерия кан тамырларды 3кө бөлөт: артерия, вена жана капилляр деп. Артериялар эмне кылат? Канды, жүрөктөн чыккан канды клеткаларга ташыйт, Артерия кан тамырлары. Ал эми экинчи түрү вена дейт, Бул эмне ткандардан же болбосо клеткалардан чыккан, клеткалардан өткөн канды эмне жүрөккө ташыйт, Кан тамырлар мындай колубуз эле карасак, эмне көк болуп көрүнүп турган бул эмне биздин эмне вена тамырларыбыз экен, Ал эми артериялар ичирээкте жайгашкан,
көп болуп турган биздин веналар экен. Республикалык олимпиадага катышканда ушул жөнүндө силердин ушуга окшош суроо келген. Колуңарды карагыла, кайсы кан тамыр көрүнүп атат, ошонун өзгөчөлүгүн жазгыла дегенби. Ошо билип алгыла, колубузда көрүнгөн булар көп болуп турган веналар экен, Веналардын өзгөчөлүгү, артериялардын өзгөчөлүгү жакшылап окугула. Анан капиллярлар, булар вена менен артериянын ортосундагы клетка ортосундагы кан тамыр, кичинекей кан тамырлар. Буларга келгенде клеткалар менен зат алмашуу болот. Булар өтө кичинекей да, клеткаларга жакын жайгашкан. Ал жерде анан кан менен клеткалардын ортосунда зат алмашуу болот капиллярларда. Мынтип чийип көрсөтөйүн. Негизинен артерияларды кызыл түс менен боеп коет да. Сүрөттөрдө мындай артериялар келди. Андан кийин жашыл түс кылып коеюн. Артериялардан келгенден кийин клеткага жакын өтө кичинекей капиллярлар болот. Негизги түрүн айтып атабыз да. Андан кийин капиллярдардан кан венага өтөт. Вена анан кайра алып келип жүрөккө алып келет канды. Веналар биздин терибиздин бетинде, колубузга караганда эле көк болуп көрүнүп турат. Могул капиллярлар клеткаларга жакын, клеткаларга тийип өтө жакын жайгашкан. Капиллярга кан келгенде клетка менен капиллярдын ортосунда зат алмашуу жүрөт. Ал эми ачык кан айлануу системасында мындай кан тамырлар клеткалар менен мынтип жакын жайгашып алмашпайт. Алардыкы түз келип туруп эле каны сыртка чыгып кетет, аралашып кетет. А биздики аралашпайт. Кеттик. Артерии разветвляются на артериолу дейт и переносится кровь к капиллярам дейт. Эми артерия деп чоң кан тамырларды айтат, чоңураак кан тамырларды айтат экенбиз, жүрөктөн канды алып чыгып ташыган. Андан кийин артериялар дагы кичинекей бөлүктөргө бөлүнөт экен. Булар артериолдор дейт экенбиз. Булар артериолдордон анан кан капилляларга барат. Анан сеть капилляров является местами химического обмена между кровью и межклеточной жидкостью дейт. Эми капиллярларда капиллялардын алдында клетка менен же болбосо клетканын арасындагы суюктук менен кандын ортосунда химиялык зат алмашуу болот экен. Кандагы нерселер чыгып бирок кошулбайт. Кандагы нерселер өтүп, клетканын арасындагы суюктукка өтүп, анан клеткага заттар барат. Мисалы, бир жеген глюкоза жедик дейли, глюкоза барып, кан менен барып, мисалы кан тамырлар дедик, глюкоза кан менен мындай барып, анан капиллярлар дедик го. Глюкоза келип атат, глюкоза келип, кан тамырларга келип, капилляларга келип, артериолдорго болуп, анан артериолдордон капилляларга өтүп, капиллярдан интерстициальный суюктукка же болбосо клеткалардын арасындагы суюктукка өтүп, анан клеткага ошол глюкоза жетет да. Бирок кан клеткалардын арасына чыгып кетпейт. Кан тамырдын ичинде эле калат. Ошол капиллярда химиялык обмен, химиялык зат алмашуу болот экен, кан менен клеткалардын арасындагы суюктукта же болбосо клетканын ортосунда боло берет экөө тең. Венула сходится в вены и возвращает кровь из капилляров в сердце дейт. Капиллярдан чыккандан кийин кичинекей кан тамырлар венул дейт экенбиз. Венулдар кошулуп отуруп веналар болот экен, чоңураак кан тамырлары вена болот экен.
Сердце позвоночника содержат 2 и более камеры дейді. Эми омурткалуулардын жүрөгү эми 2 же осондан көбүрөөк камерадан турат дейді, бөлүктөрдөн турат. Мисалы биздин жүрөгүбүз 4 камералуу туурабы? 4 бөлүктүү да, мындай бөлмөлүү деп койсок болот. Кровь поступает через предсердие и откачивается через желудочок дейді. Кан тамыр, веналар алып келген кан эмне эң алгач предсердиеге дүлөйчөлөргө түшөт экен, кыргызча дүлөйчөлөргө түшөт экен. Андан кийин и откачивается через желудочок. Андан кийин жүрөк соккондо дүлөйчөдөн өтүп карынчага түшөт экен. Анан карынчага түшүп, карынча толгондо жүрөк бир согуп, анан карынчадан кайра клеткаларга эмне кан артериялар менен кан согулуп кетет экен. Жүрөктө эмне бар экен демек? Дүлөйчө деген бар экен, анан эмне желудочок, карынча деген бар экен. Предсердие получает кровь, эмне дүлөйчө канды өзүнө алат, канды веналардан алат. Желудочки, карынчалар эмне? Карынчалардан клеткалар кайра эмне кан насостой түртүлүп кайра кетет экен, клеткаларга. Один круг кровообращения дейт. Азыр сүрөтү. Эми один круг кровообращения. Эми бир круг, бир эле кан эмне бир жолу эле мындай айланган. Бир эле кругу бар, кандынчы айлануу кругу бар. Ушундай кан айлануу системалары. Карайлык эми ошондой жаныбарлар. Костные рыбы дейт, костные рыбалар. Сөөктүү болуп калат, балыктар, скаттар и акулы имеют один круг кровообращения с двухкамерным сердцем дейт. Буларда эмне бир эле круг кровообращения бар экен, кан айлануу система, кан айлануунун бир эле кругу бар экен. Бир эле жолдо айланат экен кан. С двухкамерным сердцем, буларда эмне 2 камералуу эле жүрөгү бар экен. Азыр буюрса сүрөт бар экен, көрөбүз. При однократном обращении кровь, покидающая сердце, проходит через 2 капиллярных русла, прежде чем вернуться. Эми кан соккондон кийин эмне 2 капиллярдан өтүп кайра эле жүрөгкө келет экен. Кандай эми бул көрөбүз, карагыла. Однократная циркулирующая группа дейт. Мисалы балыкты карагыла. Балыкта эмне? Балыктын кан айлануу системасы. Балык, акулаларда баягы бир эле круг кровообращения дейт. Карагыла. Могу жүрөк, желудочки дейт, карагыла. Жүрөк экен. Жүрөккө кан келгенден кийин жүрөк согот, соккондо кан түртүлүп кетет экен. Анан жабраларга, бакал оорулорго барып, кычкылтек көмүрчүлүк газ алмашып, кычкылтек кан менен алынып, анан эмне? Бuyакта кан тамыр менен келип, ошол жерден жабырынан эле келип туруп эмне? Кан эмне? Тканьдарга, клеткаларга барат экен. Ошол жерде капиллярларга барып, ошол жерде клеткалар менен зат алмашуу болуп, кан анан веналар менен эмне? Кайра кайтып келет экен, жүрөк карынчага келет, дүлөйчөгө келип, анан жүрөккө өтүп, ушинтип эле бир жол менен айлана берет экен. Мындай айтканда, кан, бир кеткен кан жүрөккө бир жолу эле тийип айлана берет да. Жүрөккө бир жолу эле кирип. Ол жерде кан болчу, туурабы? Кан жүрөктөн согулуп, бакал оорулорго барып, бакал оорулордон кайра кетип туруп эле эмне? Тканьдагы клеткаларга барып, андан кийин өзүнө келип атат. Ушуну эмне? Бир круг кровообращения дейт экенбиз. 2 круг кровообращенияларда 2 кругу бар кан айлануу системалар кандай эми? Буюрса алдыда көрөбүз. 2 круга кровообращения дейт. Эми 2 круг кан айлануу системалары бар. Системалар кандай болот? У амфибий, рептилия, амфибия эмне жерде сууда жашоочуларда, рептилия эмне сойлоп жүрүүчүлөрдө жана сүт эмүүчүлөрдө кан айлануунун 2 кругу бар экен. Бедная кислородом перекачивается отдельно от правого полушария сердца. И богатая. Эми жүрөктүн бир тарабында эмне? И богатая кислородом перекачивается от левого полушария сердца. Жүрөктүн оң жагынан эмне? Кычкылтеги аскан түртүлөт экен, согот экен. Жүрөк соккондо оң жагынан кычкылтеги аскан, ал эми сол жагынан кычкылтеги көп кан эмне?
жүрөктөн түртүлүп согулуп чыгат экен. Карайбыз. Амфибий дейт. Мисалы эми. Оларда эки два круг кровообращения барларды карайбыз. Амфибий жерде суда жашоочулар карагыла. Жүрөккө, эми о жүрөктүн структурасын карагыла. Жүрөгү бар экен, булардын эмне? Бир эле карынча бар, трехкамерный булардыкы. Жүрөккө кан келип, жүрөктөн кан соккондо эмне? Жүрөктөн кан чыкканда, кан аралашып кетет экен жүрөгкө келгенде булардынчы. Эң алгач силерге бул кыйын болуп калышы мүмкүн. Мен айтайын. Сүт эмчүлөр жана чымчыктардын каналарынын системасын айтайын. Бизди карасаңар, биздин жүрөгүбүз эми 4 камерадан турат. Карынча, дүлөйчө, 2 дүлөйчөдөн, андан кийин ортосунда эмне? 2 карынча болот. Жүрөктүн малдын же болсо өзүңөр көрүп жүргөндөй, ошонун жүрөгүн кесип көрсөңөр, ичинде 4 бөлүгү болот. Ушундай карынча дүлөйчөлөрү. Эми карайбыз. Ткандарда жасалмашуу болду. Эми кан веналар менен жүрөгкө келди. Кан келип, эми карасаңар, дүлөйчөгө өтүп, дүлөйчөдөн карынчага өтүп, жүрөк анан соккондо эмне? Бул кан эмне? Кан жүрөктөн чыгып туруп, эмне биздин өпкөбүзгө барат. Өпкөбүздөн кычкылтекти алып, жүрөктүн сол тарабынан чыкты, оң тарабынан чыкты да. Эми жүрөктүн сол тарабына эмне? Кан келет экен. Сол тарабына келип, дагы бир жолу жүрөк соккондо эмне? Кан анан кийин эмне? Капилляларга барат. Ушул системаны карагыла эми. Кан бир жолу жүрөктөн согулуп, өпкөгө барып, өпкөнөн кайра кан жүрөккө келип, анан жүрөктөн кайра согулуп, ткандарга кетип атат да. Ушуну эми 2 круг кровообращения дейбиз, көрдүңөрбү? Ошон үчүн жүрөккө 2 жолу келип, жүрөктөн 2 жолу согулуп кетип атат да бул кан. Демек, жүрөк бир жолу соккондо, жүрөктүн бир тарабы өпкөгө кычкылтеги аз канды жиберет экен, экинчи тарабы кычкылтеги көп канды эмне? Клеткаларга жиберет экен. Анан бул жерде жиберет экен. Биздин жүрөк ушундай болот. Сүт эмчүлөрүн жана эмне? Чымчыктардын жүрөгү, каналарынын системасы ушундай. Эми 2 круг кровообращения деген түшүнүңөрбү? 2 круга кровообращения. Кан бир жолу согулганда өпкөгө келет, өпкөгө келген кан кайра эле жүрөккө барып, дагы бир жолу соккондо ошол эле кан эмне? Экинчи кругга, экинчи айлампага эмнеге? Ткандарга кетет. Ошон үчүн буларда бизде 2 круг кровообращения болот. Ал эми баягы карадык, бая эле. Балыктарда эмне экен? Бир эле круг. Кан бир жолу сокту, ошону менен эки эмне? Эки баягы бакалооруна барып, бакалоорунан түз эле эмне? Ткандарга өтүп кетет экен. А бизде андай эмес, бизде өпкөбүзгө барып, өпкөбүздөн кайра жүрөккө келип, жүрөктөн кайра согуп, анан эмне? Ткандарга барат. А буларда түз эле. Бир жолу согулду, болду, ошол бакалоорлоруна дагы барат, анан ткандарга дагы барып, анан жүрөккө келет. Бизде болсо бир жолу соккондон кийин өпкөгө барып, өпкөдөн кайра жүрөккө келип, жүрөктөн кайра согулуп, анан эмне? Ткандарга барат, клеткаларга. Onu өчүрүп коеюн. Демек, жүрөктүн бир тарабынан кычкылтеги аз кан эмне? Түртүлөт экен, экинчи тарабынан эмне? Кычкылтеги көп кан клеткаларга согуп жөнөтүлөт экен. Эми рептилия дейт, эмне? Сойлоочуларды карайбыз. Сойлоочулардын жүрөгү, биздин жүрөгүбүз 4 камера карагыла. 2 дүлөйчө, 2 карынча бар. 2 карынча бири-бирине кошулган жок. Ал эми рептилияларды карайбыз. Булардыкы дагы эмне? Жүрөгү эмне? 1, 2, 3 эмне? 3 камера, 4 камералуу экен. Бирок могул жерде кичине эмне?
өзгөчөлүктөрү бар экен буларда дагы. Буларда да эки круг кровообращения бар экен. Биринчи легочный, же болбосо өпкөгөдөгү кан айлануу, өпкөгө кан айлануу. Өпкө менен жүрөктүн ортосунда кан айлануу жүрөт. Андан кийин эмне? Жүрөк менен эмне? Капиллялардын, ткандардын ортосунда кан айлануу жүрөт. Мынтип түшүнгүлөр, баягы түшүнбөй калсаңар. Өпкөгө, жүрөк менен өпкөнүн ортосунда кан айлануу бар. Андан эмне? Ткандар менен жүрөктүн ортосундагы дагы бир кан айлануу бар. Ушуну эки круг кровообращения дедик, а? Жакшы түшүнбөй калсаңар. Ал эми баягы балыктарда эмне? Жүрөк менен өпкөнүн ортосунда өзүнчө, же болбосо бакалоордун ортосунда өзүнчө кан айлануу, ткандар менен жүрөктүн ортосунда өзүнчө кан айлануу эмес, бир жолу кан айландуу эмне? Жүрөк менен эки капиллярдагы, эки ткандардагы, бакалоорлордогу эмне? Бир эле байланышып турат, а? Баягындай биздегидей өзүнчө байланышып турган жок. Буларда да ушундай эки кан айлануу системасы экен. Жүрөк эмне? 4 камералуу экен. Андан кийин эмне? Булардан жүрөгүнүн оң тарабынан кышкылтеги аз кан чыгып туруп эмне? Чыкканда ошонун бир канчасы эмне? Немеге кетет экен, эмне? Өпкөгө кетет экен. Дагы жарымы же болбосо бир канчасы эмне? Түз эле эмнеге? Баягы ткандарга кетет экен, же болбосо кышкылтеги көп кан менен аралашып кетет экен, Могул жерде эмне? Могул жерден эмне? Жүрөктөн кан чыгып, жүрөктүн оң тарабынан чыккан кандын бир аз бөлүгү өпкөгө, бир аз бөлүгү эмне? Ткандарга кетет экен. Соолоп жүрүүчүлөрдүн бирок булардын эмне? Карынчаларынын ортосунда мындай тешиги бар дейт. Булар эмне? Карынчаларда бир аз жүрөгү эмне? Карынчалардын эмесинде карасаңар могул жердечи азыр. Кан эмне? Карасаңар карынчадан чыккандачы, кан могу жерде клапандарычы турат го. Бул жерде кичине тешиги бар экен, кан эмне? Жүрөктөгү кышкылтеги көп кан менен кышкылтеги аз кан аралашып кетет экен могул жердечи, кичине чыккандачы. Булардын өзгөчөлүгү ошондой. Соолоп жүрүүчүлөрдүн жүрөгүндө эмне? Дүлөөчөсү, карынчасында бир аз толук бөлүнгөн эмес. Тешиги бар, бир жер. Ал жерден эмне? Кан бир аз аралашып кетет. Андан кийин могу жерде сууда жашоочулардын, булардын карынчасы эмне? Үч эле трехкамерный да, эки дүлөөчөсү бар, анан бир карынчасы бар. Кан карынчасына келгенде эмне? Эки кышкылтеги аз кан менен кышкылтеги көп кан эмне? Аралашып кетет. Аралашып андан кийин эмне? Ушунун чыккан кандын жарымы клеткаларга, жарымы эмне? Өпкөгө кетет. Көпкөгө жана эмне? Денесине кетет. Эми ошону менен эле катар айтып коет, мисалы биз жылуу кандуубуз туурабы? Ал эми активдүүлүгү жогору, Анан эмне? Ал эми кээ бир жаныбарлар эмне? Муздак кандуу дейт, Себеби биздин жүрөгүбүздө эмне? Кышкылтеги аз кан менен же болбосо өпкөдөн келген кан менен эмне? Өпкөгө кетип аткан кан аралашпайт. Бизде кан аралашпайт, өпкөдөн келген кычкылтеги көп кан менен кычкылтеги аз кан аралашпайт дедик. Ал эми могу пресмыкающийлер менен эмне? Сойлоп жүрүүчүлөр анан эмне? Жерде сууда жашоочулардын эмне? Каны карынчада аралашып кетип атат, туура, кычкылтеги көп кан менен кычкылтеги аз кан. Буларда дагы тешиги бар дедик, карынчада. Ошол жерде кан бир аз аралашып кетип атат, Ошон үчүн булар эмне? Муздак кандуулар, холоднокровный деп коет. Биз болсо эмне? Жылуу кандуулар. Ушинтип айырмалайт, билип алгыла. Эмне үчүн муздак кандуу, эмне үчүн жылуу кандуу десе, муздак кандуулардын каны карынчада аралашып кетет, кычкылтеги аз кан менен кычкылтеги көп кан. Ал эми жылуу кандуулардын эмне? Каны аралашпайт. Кычкылтеги көп кан менен кычкылтеги аз кан аралашпайт. Өз-өзүнчө карасаңар, булардыкы аралашып кетет экен, карынчада. Анан биздин активдүүлүгүбүз дагы эмне? Жогору. Себеби биздин клеткаларыбызга толук кычкылтекке бай эмне? Кан барат.
Ал эми булардын клеткасында эмне кычкылтеги аз кан менен кычкылтеги көп кан аралашып келет экен, сойлоп жүрүүчүлөрдө. Ал эми амфибияларда, жерде сууда жашоочуларда кычкылтеги көп кан менен кычкылтеги аз кан бүлөчө карынчада аралашып, анан соккондо жарымы эмне бияка кетет, жарымы эмне клеткаларга барат. Бир аз кычкылтеги көбүрөөк кан клеткаларга келет, бир аз кычкылтеги эмне кычкылтеги азыраак кан эмне кожага анан өпкөгө барат экен. Биздин эмне клеткалардын активдүүлүгү жакшы, себеби кычкылтек эмне кычкылтекке толгон кан барат клеткаларга. Жылуу кандуулар менен буздак кандуулардын айырмасын ушинтип билет экенбиз, каны аралашпайт, аралашат экен. У рептилий и млекопитающих бедная кислородом кровь течет по легочному кругу, что у рептилий и млекопитающих бедная кислородом кровь течет по легочному кругу, что насытит кислородом кровь дейт. Сойлоп жүрүүчүлөрдө жана сүт эмүүчүлөрдө эмне кычкылтеги аз кан өпкө кругу, легочный кругта эмне айланат экен. Өпкөгө кычкылтеги аз кан барып, кычкылтеги көп кан анан эмне өпкөнөн жүрөккө келет. У земноводных с низким содержанием кислорода протекает через легочный кожный круг дейт. Ал эми жерде сууда жашоочуларда кычкылтеги аз кан эмне кычкылтеги аз кан өпкөсүнө дагы барат анан терисине дагы барат. Себеби булар өпкө менен анан териси менен дем алат. Биз болсо рептилиялар, сүт эмүүчүлөр эмне өпкөсү менен дем алабыз. Кычкылтеги аз кан өпкөгө келип, кычкылтегин толуктап кетет. Буларда өпкөсүнө дагы терисине дагы барып эмне кычкылтегин толуктап кетет экен. Богатая кислородом кровь доставляет кислород по системному кругу. Анан системный круг дейт экен, ошол жерге барып эмне кычкылтеги көп кан системный кругта клеткаларга берет экен. Кычкылтекти анан көмүрчүл газын алып кетет. Два круга кровообращения поддерживают более высокое кровяное давление в органах чем одинарное кровообращение. Эки круг кан айлануу эмне кылат дейт? Эки круг кан айланууда эмне кандын басымы эмне жогорураак кан басым жогорураак болот дейт ткандаргачы. Ткандарга эмне жакшыраак кан келет деген да. Чем эмне бир кан айлануу системаларга караганда. Адаптация система двойного кровообращения дейт. Эми эки круг кровообращения системаларындагы адаптациялар, көндүмдөрү дейт. Ушул жерден токтотобу, калганын кийинки сабакта улайбыз. Суроолоруңар болсо Telegram каналга кайрылгыла.